Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев 19 июлда маалымат каражатынын бирине маек берип, анда бириккен демократиялык кыймыл деп аталган айрым саясатчылардын таластагы жыйынына байланыштуу пикирин билдирген. Камчыбек Ташиевдин билдирүүсүн УКМКнын ардагерлери колдоого алып, учурда өлкөдө революцияга эч кандай негиз жок экендигин белгилешүүдө. Анткени мамлекетте айлык маяналар жогорулап, экономикалык көрсөткүчтөр өсүүдө. Бир катар ири инвестициялык долбоорлор ишке ашып жатат. Эң башкысы дүйнө жүзүндө геосаясий абал курч болуп турганда республикада туруктуулук маанилүү. Революция жасаш үчүн, болбосо төңкөрүш кылыш үчүн кандайдыр бир себеп керек да. Биз мынакей мисалы ошол Кыргызстанда болуп өткөн 3 революцияны тең эмне себептен чыкканын баарды жакшы билебиз. Мугалимдердин айлыктары көтөрүлдү, 100%ке чейин бул 50 миң 60 миң сом алат деген мугалимдердин чын айтканда түшүнө кирбей турган нерсе болчу. Мына 1-августтан баштап Кудай буйруса мамлекеттик кызматкерлердин айлыгы көтөрүлүп атат. Андан башка дагы коомдо абдан жакшы иштер болуп атат да. Жана оппозициялык топ иштеген жигиттер бардыгы учурунда чоң мамлекеттик кызмат иштешкен бардыгы. Арасында ушул улуттук коопсуздук комитетин жетектегендер да жүрөт. Ошолор иштеп кеткен убакта кандайдыр УКМК үчүн бир жакшы иш кылган биз укпап турбуз да. Баягы амбиция деген сөз бар, орустарда ошо бийликке муктаж болгондор, ошого аракет кылгандар, жана айтылганда кээде стол кресло жетпегендер болуп калышы мүмкүн. Эми ошолордун личный амбициялары болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн мен ойлойм, алар да ойлонуп көрүш керек. Мамлекетибиз эми отурукташып, эми акырын алга жылып аткан кезде бардыгы артка кетип калышы мүмкүн. Себеби биздин мамлекет жана айтып кеттим, революциянын лимитин баарын аткарып койду окшойт. Эми мындан ары абдан оор акыбалга алып келиши мүмкүн, менин оюмча. Ошон үчүн бул кишилер да ойлонуп, биздин эл журт акылдуу эл билет кандай болуш керек, эмне болуш керек экен. Эми азыр статистикалык сурамжылоо кылсак, элге чыгып сурасак, 100 адамдан бир адам же 2 адам революция керек, же болбосо митинг керек деген болушу мүмкүн. Калган 99% кереги жок бизге. Бизге тынчтык керек, бизге туруктуулук керек деп ойлойм. Ошондой деген жооп болот деп ойлойм.